Өлкөдө өзгөчө абал режими аяктап, өзгөчө кырдаал режими улана баштады. Ага ылайык 11 майдан тарта карантиндик режимде экономикалык ишмердүүлүккө уруксаат берилди. Атап айтсак, алардын ичиндеги финансылык уюмдар кардарларына кызмат көрсөтүүлөрүн жандантууда. Мы соблюдаем дистанцию, то есть между клиентов запускаем. Өзгөчө абал режими алынгандан кийин кардарлардын санынын көбөйгөнү байкалды. Кызмат көрсөтүү маалында биз аралыкты сактап, 4-5 кишиден оперативдик залга киргизүүдөбүз. Ар бир адамды тейлегенден кийин кызматкерлер отурган ордун дезинфекциялап, антисептиктерди колдонуп жатат. Техперсонал ар бир 3 саат сайын залды жууп тазалоодо. Ошондой эле карантиндик режимде камсыздандыруу компаниялары, ломбард, акча алмаштыруу пункттары, туристик жана кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, адвокаттык, басма жана калкты тейлөө кызматтары да өз иштерин улантмакчы. Соода чөйрөсү боюнча, курулуш материалдарын сатуу боюнча дүкөндөргө, анан базарларга дагы мындай уруксат берип атабыз. Автотеттик сатуучу базарлар бар, автомобилдерге тиешелүү. Буларга да уруксат бердирип атабыз. Мындан тышкары тигүү жана булгар иштетүү боюнча бизде тармактар бар. Анан машина сата турган базарлар бар. Алар иштебейт. Официалдуу түрдө жанагы автосалон болуп иштеген ишкерликтер иштейт. Төртүнчү, көптөн бери күтүп аткан массалык маалымат каражаттары иштей баштайт. Маскаңызды кийип аласызбы? Ошол эле маалда ишмердүүлүгүнө уруксаат берилген мекеме уюмдардын кызматкерлери сырттан келсе, постордон тоскоолдук сүзөт алат. Ал үчүн иштеген жеринен маалымат алышы шарт. Аймактар аралык каттамга да мурдагыдай эле чектөө коюлат. Жарандар жүйөлүү себепсиз көчөгө чыкпай, обочолонуу режимин сакташы шарт. Ушул тапта автобус троллейбустарда ооруну жуктуруп алуу кооптулугу жогору деп баалангандыктан коомдук транспорттор жүргүзүлбөйт. Ал эми ишкерлигине уруксаат берилген кызматкерлер жеке автоунаасы менен шаарда жүрө алат. Ишин жанданткан мекеме уюмдар санитардык нормаларды так сактабаса, айып пулдар салынып, санкциялар каралат. Жалпысынан ушу көзөмөлдүү саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги жана ушул жергиликтүү бийликте түзүлгөн мобилдик топтор тарабынан да жүргүзүлөт. Айта кетүүчү жагдай, буга чейин 1 майдан тарта өнөр жай, өндүрүш, курулуш тармагы, транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсү иштей баштаган. Жеке жана мамлекеттик нотариустар, соода чөйрөсүнүн товарларды жеткирүү, тетиктерди сатуу дүкөндөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнө уруксаат берилген болчу. Чач тараштар жана салондордун кызмат көрсөтүүлөрү жана такси кызматынын иши жанданган эле. Мээрим Дүйшөнөлиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.